Мамлекет кандай жерде алат? Ошону тактап, элге түшүндүрүп. Анан эле келип эле ушул арканы аласың, тактайды аласың, болбосо сунос. Элиңиз менен сүйлөшүңүз. Үнүн угуңуз элдин. Суроолоруна жооп бериңиз. 35 жыл жашаган болсом, 35 жылдык налогум бар. Апшыр атаны да дал ушундай жол менен элди какшатып, элдин нараазычылыгын туудуруп, ал жакты дагы бүт талкалап аттыр. Боз үй куруп көтөрсөк, бир казыкка дагы штраф бизге. Ушундай кысымга алынганбыз да. Губернатор, сизден суранабыз. Ушу аким менен чогуу келип, ушул жерде элдерден арыз мугун угуп, Элге, журтка, мамлекетке ошол Накот районунун эли менен сүйлөшүп, элге кызмат кыл деп жөнөтүп атат. Азыр эми эки тарап неме болуп кетпесин деп атам да, оянам жөнөкөй эл чыгат экен деп угуп атам да. Багыт бергиле да, багыт көрсөп жардамчы болгула да. Келип алып эле анан коркуп үркүтүп эле. Мына соцсеттерден хит болуп кеттиңиз. шарт түзүп бер деген ниеттерди айтып атат. Кандай сонун нерсе? Сиз ошого каршы иштеп атасыз. Ошол жерде отуруп маселени чечүүнүн ордуна аял киши менен ажылдашып, кыйкырып аял кишини кемситип, көңүлүн ортуп отурасыз. Бу жерде кандай шартта керек болсо тандырыбызды дагы буздургусу келип атат. Ортончулар аркылуу суммасын айттыңыз, канча акча сурады? Акча, суммасын айтпасаңыз да акча сурадыбы? Кыргызстан жараныбыз го, биз мынчалык кордолушубуз керек ушул. Өзүбүздүн Кыргызстанда жашап турупчу, эмне үчүн биздин документтерди беришпейт? Бирден чакырып алып эле өзүңүздү акиметте отуруп алып эле алысын жүрөп, бунусун өтүп, кагаз жазып туруп эле эртең албасаң сунос деп. Ого бар, буга бар. Ондан кийин 2 жылдан кийин келип калган мына жердеги байлардын документи бүттү. Селкинчек курсак, биз 10 жылдан бери ошо селкинчектерде эле балдар ойноп келатат. Аны ал депсиз. Эл менен сүйлөшүп кетиңиздерчи, биз келбей турайлы макул. Мисалы үчүн 5-6 жылдан бери ошо парктын эшигин такылдатып, ушул күнгө келдим, менин документимди бүтүрүп берген жок да. Мына карапайым элдин үнүн угуңуз. Мына перепискаларды да көрсөтүп берем деп атат. Канча акча сураганын да көрсөтүп берем деп атат. Бириңиздердин артыңыздарда ондогон байлар турат деди. Ондогон байлар колуңдан келбесе чык деди. Бизде ачык эле. Мына Саткынчылар бар, шакаллар бар. Талап жок кылып берет. Сизге жетпей калат экен. Бир аким келип туруп такта менен тоскула десе, булар тоссо, экинчи аким келип туруп бузсун деп булар менен алек болбой. Кандайдыр бир себептер менен бир эл менен эл толкуп кетип, бир кан төгүлүп кетпесин деген. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк, кыргыз элим, Талант Акбулак каналынын көрөрмандары. Биз кече Нокат районунун Карагой эс алуу паркы, Кыргыз Ата паркы, Айтор Карагой эс алуу жайлоосунан карапайым элдин үнүн коомчулукка алып чыгып бергенбиз. Биздин үнүбүздү коомчулукка чыгарып бер, биз президенттин өкүлү Аманкан Батырбековичке айтарыбыз бар, ажообузга Садыр Нуркожоевичке кайрылуубуз бар. Анткени бизди ата бабабыздан ушул жерде жайлоого чыгып жүргөн жайлоо месталарыбыздан кууп атат, снос кылабыз деп атат эртең. Мыйзамдаштырайлы, биз мыйзамга каршы эмеспиз. Мыйзамга баш ийип, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Бийликке да каршы эмеспиз. Бизди просто мыйзамдаштырып, бизге жардам бербей, бизди кубалап атат. Адилетсиздик жок болуп атат, чындык, акыйкаттык жок болуп атат. Коомчулук алып бер дегенден биз келип, кече чоң элелер сүйлөгөн Кыргыз үйдө соонун репортаж чыгарып бергенбиз. Бүгүн уже 6-сы. Бүгүн эскертүүдө жазылган. Бүгүн сноско келиш керек болчу. Кече чоң эненин айтышы боюнча дагы аким өзү дагы биздин Нокат районунун акими ким Шейшаканов Данияр мырза дагы өзү келмек экен. Кече биз репортажда айткан болчук. Эл эртең күтүп алат экен, эл сурангандан эртең биз дагы келели. Жалпы коомчулук алып чыгып берели. Бардык суроолорубузга аким мырзадан өзүбүз, Данияр мырзадан өзүбүз жооп алалы деп айтканбыз. Күтүп отурабыз, азыр мына келбей атат. Азыр эми бүгүн келбейт экен. Башка күнгө жылыптыр деп айтып атат. Тем не менее азыр телевидениелер чакырылыптыр бул жерге. Эл чакырыптыр да, элчилик экен, азыр телевидение келет экен. Телевидение дагы келсе азыр кайсы канал дедиңиздер? Ош ТВ келе атат экен. Ош ТВ 7-канал деп атасыңарбы? Кечке амал эми телевидениеден чыгат экен. Эл ушуга келиптир да тажаганынанчы. Местный бийлик биз менен келип тил табышып, биздин үнүбүздү укпай атат деп атат. По крайней мере элдин айтканы да, биз болгону коомчулукка чагылдырып беребиз. Кандай болсо ошондой монтаждабайбыз. Эл эмне десе ошону чагылдырып беребиз. Ошондуктан азыр бүгүн 2-күн, эми азыр элдин өзүнө берели, эл өзү мына бүгүн эле раз бизди Нокат акими
биз менен мындай акылдашып, баарлашып келип, биздин үнүбүздү угуп, жардам берип, мыйзамдаштырып, талаптарды коюп, мисалы булар айтып атат да. Калай калк айтып атат. Бизди макул бардыгыбызды өз жерибизде калтырбасын. Кайчабы мыйзамдаштырып, керектүү жерди бир жерден бөлүп берип, ушул жерге отурукташкыла дагы ушул жерди жасап, ушул жерде налогтой төлөп, ижарасын ижарадай төлөп, мыйзамдаштырып берсе биз ошого дагы макулбуз деп атат да. Бизге эмне, карапайым элге бер эмне, байларга бер эмне дегендей кылып атышат да булар. Эми ушуну өздөрү айтсын, сөздү ушуларга берели. Аксакал, өзүңүз тааныштырып сүйлөй бериңиз, сөз сизде. Урматтуу жамаат, урматтуу Илгиз мырза, рахмат. Бүгүн ушинтип Акбулак, Карагой жайлоосундагы элдердин үнүн жеткирейин деп келгениңерге чоң рахмат. Биринчиден, экинчиден урматтуу жогору жактагылар, урматтуу губернатор Аманган Батырбекович жана урматтуу президентибиз, бул жерде туура айтасың. Биз бүгүн акимдер келип сунос кылабыз деген үчүн мына жерде элдер дагы топтолуп, кече Мундарчын жайлоосундагы элдер топтолуп, өздөрүнүн мнениелерин айтса, бүгүн Мазар жактагы Коктудагы жайлоодо жана өздөрүнүн келишими менен иштеп аткан ошо ишкерлер келип топтолуп отурабыз. Акимди жана ошо сунос кылчу бүт организациядан адамдар келет деген күтсөк келишпей атат. Эми келип калса дагы сүйлөшөбүз. Урматтуу аким Данияр мырза, сиз эл менен биринчиден келип жолугушуп, элдин арыз муңун угуп, ошолорго карата туура мыйзам чегинде ишти алып барып беришиңизди биз суранабыз. Себеби дегенде мейли мамлекет алсын. Мамлекет кандай жерди алат, ошону тактап, элге түшүндүрүп, анан элдин дагы өзүнүн үлүш жерлери бар, үлүш эмес, мындай бир келишимдин негизинде отурат да, кызмат кылайын, кичинекей туризмди өнүктүрөйүн деп отурган жөнөкөй илгертен бери жашап келген элдер бар булар. Ошолордун жанагы арызданган нерселерин аткарып, ошолорго жерлерин бөлүп берип, эгер ал жер туура келбесе, башка жерге жылдырып, ошондой кылып келишимдерин жакшына мыйзам чегинде эме кылып берсеңер өтө жакшы болот эле. Мисалы үчүн, билбейм, азыр сиз келгенден бери эч кандай бир эл менен жолугушпайсыз, келип эле элдер наразычылык көргөзүп атат. Мисалы үчүн, мурунку аким келип жакшынакай кылып тактайдан тоскула десе, сиз келип бүт сеткаларды ал дедиңиз. Эми сетка эмес, мурунку аким айткан тактайларды кылсак, тактайларды дагы алың депсиз. Эми бул жерде корго эмес экен, мал бар экен, малдар кирип кетип атат, элдерди, ишкерлерди кыйнап атат, малдагы жайлоо жер экен. Туура эле, бирок туризм эмесин өнүктүрөбүз деген эл биз дагы акыркы убакта түшүнүп, бар жоктон интернеттен көрүп, ошо кандайдыр бир жакшы нерселерге умтулуп аткан эл ушул жерде чогулуп отурабыз. Биз дагы ошондой кылсак экен, ошондой ниетке жетсек экен деп отурабыз. Бирок сиз азыр биздин элдерге бут тосуп, кайра ызы чуу кылып, эч бир мыйзамсыз иштерге баргандай болуп атабыз да. Эми биз ошондой болуп атат да. Ошон үчүн урматтуу губернатор, сизден суранабыз, ушу аким менен чогуу келип, ушул жерде элдердин арыз муңун угуп, туура чечим чыгарып, адамдарга өз жерлерин кандай бересиздер, ошондой кылып берип, келишимдин негизинде келишимди узартып берсеңер, ошол жакшы болот эле. Кудай кааласа, мына жолубуз жакшы болуп калды, мамлекет кылып берип атат. Мамлекетке бул жердин бир адамы дагы каршы чыкпайт. Рахмат эле айтып отурабыз. Президентке дагы рахмат айтабыз, башкаларга дагы рахмат айтабыз. Кудай кааласа, канализация болуп атат. Ошо жерлерге, ошо элдердин дагы туризмге кошкон салымы өтө чоң болот эле. Ошон үчүн сиздерден суранып кетебиз деп элдер атайын чогулуп отурабыз. Рахмат. Урматтуу президентибиздин өкүлү Келдибеков Аманкан Батырбекович, азыр аксакалдын айткан сөзүнө кошумча. Ротация менен
Нокатка акимди президент өзүнүн кадрын жөнөтүп атат. Садыр Нуркожоевич. Аны мындай да, баягы эл бар жерде анан айыл өкмөт бар да. Айыл өкмөт ошол эл менен иштеш керек. Анан ошого айлык маяна алып, мамилеге тагы айлык маяна берет. Эл жок болсо кайсыл айыл өкмөт? Кайсыл айыл өкмөт башчысы келет? Район болгон үчүн эл калктын саны көп болгон үчүн анан район бар да, район жетекчиси бар. Ошо районго аким мырза, Данияр мырза аким болуп келет. Аны ротация менен сырттан иште деп жөнөтүп атат. Элге, журтка, мамлекетке ошол Нокот районунун эли менен сүйлөшүп, элге кызмат кыл деп жөнөтүп атат. А бүгүнкү келген Данияр мырза ушул кезге чейин элдин наразычылыгын эле жаратып келатат. Бир ыраазы болгон блогерди, ыраазы болгон жарандык активист, ыраазы болгон калкты көрө элекмин. Нокот районунун азыркы действующий акимин мактап бир азамат деп мактап чыккан бир видеону көрө элекмин. Туурабы? Эл менен коммуникация болуш керек. Азыркы акимде. Мурдакы аким жөнүндө азыр сүйлөдү. Мурдакы аким Эмил Акжолтоевич ал тажрыйбасында элге кызмат кылып айыл өкмөт болуп иштеген экен. Эл менен иштешти билет экен. Коммуникация бар ал адамда. Ал адам сонун иштеп атты. Билбейм, коррупцияга илешип ал иштен алыныш ол бойдон жок болду. Анын артынан бул Эмил Акжолтоевичтен кийин мына ал Данияр мырза келип атат. Данияр мырза элди наразычылыгын эле жаратып атат. Азыр кече комментарийде окуп атабыз. Нокаттын мына Апшырата жакпы? Апшыратаны да дал ушундай жолу менен элди какшатып, элдин наразычылыгын туудуруп, ал жакты дагы бүт талкалап аттыр. Андан көрө булар суранып атат. Данияр мырза келиңиз, бул сиз ошол аким болуп келгениңизге себепкер болгон калк. Ушул калк бар, сиз ошол жерде район башчы болуп отурасыз. Элиңиз менен сүйлөшүңүз. Үнүн угуңуз элдин. Суроолоруна жооп бериңиз, талаптарына жооп бериңиз. Мыйзамга баш ийебиз деп атат. Бийликке каршы эч ким жок экен, мыйзамга каршы эч ким жок экен. Келип түшүнбөгөнүн түшүндүрүп, канализация курулуп аттыр. Кайерден баштап мамлекет кайерге чейин өзүнүн курулушун курат, кайсыл жер бош калат, кайсыл жерге булардын менен булардын үнүн угуп, булардын талааны угуп, силер өзүңөр да мыйзам талаасында талапты коюп, бардык талапка макулбуз деп атат. Налогто ижарада төлөйбүз. Документтештирип эле берсин деп атат. Эли үнүн угуңуз да ушул калктын. Бирден чакырып алып эле өзүңүз акиметте отуруп алып эле алысын жүрөп, бунусун өтүп, кагаз жаздырып эле эртең албасаң сунос деп. А булар карапайым эл, буларда бизде образование жок, илимдүү билимдүү эмеспиз. Мына мен дагы чыныгы жана Идрис мырзага окшогон, Улук мырзага окшогон блогер эмес, мен жарандык эле активистмин. Мен колума келген ушул элдин үнүн, коомчулук калчык элге кызматым, элге пайдам тийсине аракет кылып атам. Мен профессионал жанакы журналист же болбосом адвокат, юрист эмесмин. Бул карапайым, биз карапайым элбиз, билбейттирбиз балким, түшүнбөйттүрбүз, келип түшүндүргүлө да. Жол жобосун айткыла. Багыт бергиле да, багыт көрсөп жардамчы болгула да, келип алып эле анан коркуп үркүтүп эле. Мына соцсеттерден хит болуп кеттиңиз. Элге өтө корс сүйлөйсүң. Президенттин өкүлү келип жаныңарда отурат, элдин үнүн уккула, элдин чечилбеген маселесин чечкиле деп президент ушул. Мына президент өзү келип туруп, астымдан райондук деңгээлде, айыл өкмөт деңгээлде чечиле турган маселелер көп экенин билип туруп, эл ошо президент өз өкүлүн Аманкан Батырбековичти азына Кыргызстан боюнча райондорду айланып жүрөт. Ордуна чечкиле деп атат. Ошол жерде отуруп маселени чечтин ордуна аял киши менен ажылдашып, кыйкырып аял кишини кемситип, көңүлүн ортуп отурасыз. А бир Нокаттан бир жаран сүйлөдү, мен сиз сүйлөгөндө корком деди дажечи. Сизге сүйлөгөндөн корком деди. Бул факт Кыргызстан боюнча көрдү. Коркутуп үркүтө бербей келип, элдин үнүн угуңуз да. Эми бул жерде мындай да, туура айтасың. Мына жерде урматтуу аким президентибиз келгенде дагы, азыркы убакта дагы туризм боюнча өтө көп айтып атат. Туризм жамаатындагы иштеген ишкерлерге колуңан келишинче жардам бер, текшербе, шарт түзүп бер деген ниеттерди айтып атат. Кандай сонун нерсе? Сиз ошого каршы иштеп атасыз. Мисалы үчүн Кыргыз үйдү биз 300 миңден алып келип атабыз көлдөн. 300 миңден. Эми эките Кыргыз үй алып келсең 600 миң. Аны эптеп кичинекей биздин Каракойдо кар, жамгыр бир күндө 3 жолдан жаат жамгыр. А Кыргыз үйдүн үстү өл болуп кургаганда өзү неприятный болот экен. Ошону жашынакай кылып жапсак, аны дагы ал деп эме приказ берипсиз. Селкинчек курсак, биз 10 жылдан бери ошо селкинчектерде эле балдар ойноп келатат. Аны ал депсиз. Эми көп нерсени эле сунос дейсиз. Эми мурдагы заманга анда туура эмес куруп атсак,
ошол жерге туура эмес азмат мыйзам болуп калса ошону туурулап бербейсизби кайра? Мына эл, сиз мына жерге кичинекей туура эмес кылып алыпсыз. Ошо жетекчилер бар, ошо архитектура, башка налоговый мынандай туура иштегиле деп туура жолго салбайсызбы? Келип эле мүңкүп эле бузуп, шыпырып, сунос кылгандын пайдасы жок. Элге толко наразычылыкты алып келип атасыз. Ошон үчүн урматтуу аким, сизден суранабыз, эл менен бир жолугуп, элдин дагы эмелерин угуп коюшуңузга өтө муктажсыз. Азыр могул жерде Рахмат. Кана жана байке документтен кыйналдым деп атат го. Сиз сүйлөңүзчү эмне болду? Айтыңызчы. Assalamualaikum жамаат, саламатсыздарбы? Мен былтыр 2024 жылы эскизный проект жасатканмын. Onun негизинде рабочий проект жасатканбыз. Мен иштеп турган жерим 45 сотик 10 жылдык келишимдин негизинде уруксат алганмын да. Эми азыркы күндө экспертиза жасата албайм. Ошого бир жаздан бери чуркаймын. Ана мына деп убакыт өткөрүп жүрүшөт да. Сиздерден урматтуу Канча акча сурады? Жана айттыңыз го, ортончулар аркылуу суммасын айттыңыз. Канча акча сурады? Акча, суммасын айтпасаңыз да акча сурадыбы? Акча сурашууда, бирок көп акча сумманы сурашууда. Тога мен алым жетпейт. Ошон үчүн мамлекет негизинде төлөм болсо акча алачу. Документ мисалы негизинде документ канча акча менен бүтөт мамлекеттин негизинде. Ошо акчаны бере алмайм. Мамлекет сураган акча. Мыйзамдуу, налогун төлөй турган төлөмүн төлөгөнгө даярмын деңиз. Коррупцияга жол бербейм, чоң сумма төлөй албайм. Карапайым эл кайдан төлөсүн? Мен жер иштеп келедим, ушул жерге алга чейин 8 жылда иштеп жатам. 8 жылдан бери документ бүтпөй атат. Эскизный проект жасаттым, рабочий проект жасаттым. Экспертиза ошол калды акыркы документ. Ошол ана бүткөн болсо, дагы документ бүтмөк да. Колунда барларда экспертизасы сурайбы, дагы эмне? Кайсыл документ керек болсо, сураганын бергенге аларда акча бар да. Буларда каяктан акча? Мына ачык айтып атат. Мамлекет сураган акчаны сурасын беребиз. Анан ашыкча акчаны бере албайт да карапайым эл. Урматтуу Шейшаханов Данияр мырза, мен сизге каршылыгым жок. Жеке экөөбүздүн талашша турганда эч нерсе жок. Мен ушул Нокат районунун тургунумун. Мен бийликке да каршы эмес, мен мыйзамга башым, мыйзамдуу өлкөдө жашагым келет. Мен баардык эл өкүлдөрү менен сүйлөшүп иштешкенге даярмын да. Келиңиз, мына карапайым элдин үнүн угуңуз. Мына перепискаларды да көрсөтүп берем деп атат. Канча акча сураганын да көрсөтүп берем деп атат. Ошого окшогон коррупцияга бөгөт коюп, карапайым элге жардам берип, ушул жерде бизде Нокат районунда Шейшаханов Данияр деген аким болгон деп рахмат айтып, эстеп жүрө турганда кызмат кылып кетпейсизби? Келип эле анан элди какшата бербейчи. Келип эле сунос бузуп, эл куру успейт этпей атат, сиз келип буздуруп успейт этпей атасыз. Дагы ким сүйлөйт? Аялдардан. Сүйлөй бериңиз. Эми жаңкы чоң эненин сөзүнөн баштайм мен. Макул. Чоң эне 60 жыл жашаган болсо, жайлоодо 60 жыл малына налог берди, жашаганына налог берди, отун пулун берди, 60 жыл. Бизди текшерсе дагы болот. Мен мисалы 40 жыл, 44 жыл, 35 жыл жашаган болсом, 35 жылдык налогум бар. Ушул жаратылыш паркында. Анан эми биздин азыр менин көргөнүм буякта геологдор, биздин айыл өкмөт району алы жетпеген бир көпүрөктү салганда, геологдор союз мезгилде. Ошол союз мезгилдеги көпүрөнү бузабыз дагы, бул жак беттеги вагондорду, бүт эс алуу жайларды бузабыз дешип атат. Кече сунос деп кеткен. Алыңыздар, бульдозор келсе, сүдүрөп өтүп алыңыздар буяка деп. Биз өткүбүз келбейт, себеби биз налог төлөп, о жерде иштеп келгенбиз да. Судан бир 30-40 метр алыс. Биздин эми Кыргыз атанын жайлоосу негизи конуштары суунун боюнда жайгашкан экен да. 30-40-50 метрге жакын. Анан ошо келип эле ошо жерде сунос, силер суудун боюндасыңар же документти бербейт. Анан документке дагы ушундай миллионго жакын акча документ жасаш үчүн. Биз карапайым элдин алы жетпейт ого. Карапайым элдин алы жетпейт. Ушул документтерди дагы жөнөкөйлөштүрүп, эл менен бир жолугуп, бу жердеги арыз муңду угуп, бу жерде кандай шартта керек болсо тандырыбызды дагы буздургусу келип атат. Биз эко туризмди өнүктүрөбүз деген болсок, тандырынан жаап беришибиз керек. Келген туристтерге тандырынан
4'ten 5'ten uy sağışыбыз керек, каймак Досок, беришибиз керек, каймак. süt беришибиз керек, нагайран уйтуп беришибиз керек да. Азыр бизде малды жок кылгыла, жайыттарга чыксын, эч кандай бие сабай отурабыз. Керек болсо кымызды пастанап келебиз. Бу жерде ушундай шарт болуп калды да. Экотуризм дегени менен бирок Экотуризмди өнүктүрүп атабыз деген менен эч кандай ондой нерсе болбой атат да бизде. Анан жаңкы көбүнчө жаңкы сетканы тостук. Эми мал жандуу калк экенбиз, кой өтөт, уй өтөт, жылкы өтөт. Анан сетканы аласыз дагы такта тосуңуз деди. Такта тоссок эми стандарт такта тосуңуз деди. Анан боз үйлөрдү биз 300 миңден, 200 миңден алган болсок, арка кылып, алы жеткен тинеке кылып, эми карапайым эле алынын жетишинче аракет кылып атабыз да. Мыйзамга баш ийип атабыз, бийликке каршы чыкпай атабыз. Анан эле келип эле ушул арканы аласың, тактайды аласың, болбосо сунос. Тинекелерди ачкыла, бир жерде темир болсо темирди дагы алгыла. Отун көмүрлөрдү каяка коебуз? Үйгө алып киребиз. Анан жамгыр, Жаңкы Мамет Саак айткандай 3 маал жаап турат да бу жерде. Көмүр койгон жерибиз болуш керек. Анан уй саап, каймак бере турган болсок элге, торпокко место керек кичинекей, азмаз үстү жабылган бир стандартный эле. Бир жолу жайлоодо жүдөтүп берген жокпуз бардыгыбыз. Анан ар бир боз үй куруп көтөрсөк, бир казыкка дагы штраф бизге. Ушундай кысымга алынганбыз да. Анан районодон комиссия келди быйыл. Комиссия келди дагы. Сиздер деди, ар бириңиздердин артыңыздарда ондогон байлар турат деди. Ондогон байлар колуңдан келбесе чык деди. Бизде ачык эле. Мына коло коңшулар менен. Ал байлар катес салса, аларга уруксат. Олорго уруксат. Биз өздөштүрүп келгенбиз да Карагойдо. Карагойдо мен 45 жыл жашап отурам. Ошо өздөштүрүп келдик да, ташын алдык, көчөт эктик. Көчөттөр менен барабар чоңойдум десем болот мен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу ажообуз. Сиз Нокатка келгенде, эл менен чогулганда биз блогерлерди колдойбуз дегениңиз мага жаккан да. Жарандык активист блогерлерди. Анткени биз аркылуу элдин коомчулуктун үнү сизге жетет. Болбосо, мына айыл аймактык, айылдын ичинде айыл өкмөттүн райондук деңгээлде арабызда баа чыккынчылар бар да. Саткынчылар бар, шакаллар бар. Талап жок кылып берет. Сизге жетпей калат экен. Кечеки күнү сиз келип кеткенден кийин сизге 2 саат, сиз 2 саат эл менен баарлаштыңыз, ошол жерде блогерлерге тийбейбиз, блогерлерди биз колдойбуз дедиңиз. Мына биз сиздин ошол айтканыңызга кубанып, биз келип коомчулукка элдин үнүн жеткизип берип атабыз. Сиз кеткенден кийин ошол учурда мен жарандык активист катары мага сөз беришпеди. Мен эми ошол жерде нокатең уят кылбайын деп, мыйзамдуулукту сактап, адепти сактап, мындай маданияттуулукту сактап, унчукпай отуруп сиз кетип атканда, саат кечки 10го чейин министрлер ушул жерде болот. Айыл өкмөттөр, прокуратура, айтор, аким, сиздин өкүлүңүз бардыңардын үнүңөрдү угат деп айтып чыгып кеттиңиз. Сиз чыгып кеткенден элдин бардыгы сизге ишенгендиктен, сиз чыгып кеткенден элдин баары чыгып кетип калды. Ал жерде санаалуу эле айыл өкмөттөр, санаалуу өкүлдөрүңүз калды, губернатор калды. Анан ошол жерде мен көгөрүп отуруп, сүйлөп ошол жерде чындыкты чыркыратып айтып, азыркы Нокат акими Данияр мырзанын көз боемочулугун, сиздин келишиңизге жасалган көз боемочулуктарды акыйкат чындыкты чыркыратып айтып берип, ошол жерде аким менен кайым айтышып отуруп, губернатор мени жеке кабыл алганга өзү сунуштап, губернатор мени бир жумадан жеке кабылдап, биз элдик салым менен жасап аткан жумуштарды, мамлекетке салып аткан биздин баягы салымдарды, колубузда рабочий проекти дагы өзүбүз бир тиын мамлекеттен албай, өзүбүз жасаткандыгыбыз, ушунун бардыгын айтып, 23-төн бери мамлекетке салып аткан 30 миллион, айына 50 миллионду, жылына 50 миллиондук салымдарды айтканда, элдик салым бар жерди биз колдойбуз деп туруп, мына биздин 23 миллиондук проектибизди өнүктүрүү фондунан сиздин өкүлүңүзгө, мына Аманхан Батырбековичке ыраазычылык билгизим келет. Колдоп берди. 23 миллиондук проектибизге 11,5 миллион акча бөлүндү. Ошол проект райондон кайткан аким кайтарып берген. Районго элдин үнүн укканы, биздин Кыргызат айыл өкмөткө келип туруп, элдин үнүн укканда, мына азыр аксакал, Мамасак аксакал ана. Мамасак аксакал сүйлөгөн аксакал, эл өзүбүз проект сыздык 23 миллиондук долбоор турат. Өнүктүрүү фондуна жардам бер десе, жардам бербейм деп аким
отказ кылып койгон. Аксакалдар да уккан эмес. Райондан отказ келди. Областка жөнөттүк, областтан кайтып келди. Мен жана башында айттым го. Талап, тоноп, айыл өкмөттө, райондук деңгээлде биздин үнүбүз жетпейт, талап шакалдар талап салып атат деп. Ошол проект сизге жетпегендигинен областтан да кайтып келген да. А кийин мени кабыл алдыңыз, мени уктуңуз, экөөбүз сонун сүйлөшүп отурдук. 11,5 миллион акча бөлүп бердиңиз. Мына ушундай кубанычтуу, жакшы жагдайлар дагы бар президенттин келип кеткенден кийин. Президент келип кеткенден кийин мына ошол президенттин өкүлү сиз ким? Губернатор элди айланып үнүңүз өзүңүз угуп атасыз. Чын эле айыл өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселелер, райондук деңгээлде чечиле турган маселелер. Иштебейт, эл менен баарлашуу, элдин үнүн уккан жетекчи жок. Ошондон элдин нараазычылыгы пайда болуп атат. Ошондуктан президенттин саясатына сабаташ жасабай турган, элдин үнүн угуп, эл менен иштешет, элге жардам бере турган, элди канын сорбай, элди какшатпай, элге жардам бере турган жетекчиге муктаж болуп атабыз да. Мен анык билем, ким Нокат акими, азыркы аким Данияр мырза добровольный арыз жазганын билем. Анткени мына губернатордун замы Мирланбек Куатбекович өзү арыз жазгандыгын айтып берди. Ал жалган сүйлөбөйт. Губернатордан мен маалымат алганымдан мен ушуну ар дайым айтып келатам. Добровольный арыз жазган. Кете турган адам кетирбейсиздерби? Кетем деп добровольный арыз жазда бул иштебейт. Кете турган адам ошон үчүн элди какшатып, снос кылам деп коркутуп атат. Келсин, үнүн угалы деп атат. Мен каршылыгым жок бул Данияр мырзага, акимге. Келсин дагы мына, кааласа акимиятка чакырсын, кааласа ошол жерге чакырсын. Группаңар бар деп атасыңарбы? Ооба. Элди чакырсаңар, эл өзү барганга макул. Кааласаң ошол жерге келиңиздер, ошол жерде. Мына биз келбейли макул. Без СМИ, без блогер, без жарандык активист эл менен сүйлөшүп кетиңиздерчи, биз келбей турайлы макул. Үнүн угуңуздар. Жардам бериңиздер. Мына бүгүн келебиз дедиңиздер эле, келбедиңиздер. Биз кече айтканбыз. Данияр мырзага акимге бере турган суроолорубуз бар. Элдин алдында жооп алабыз деп келбедик. Макул. Сүйлөңүз. Өткөндө келип бир сыйра эскертип кетишкен да, бизгечи лестниктер келди, МЧСтен келди. Ошол бизде аткана навестер бар, тандырларга чейин бузасыңар деп кетишкен да. Бузбасаңар эртең 6-күнү тракторлор менен келип өзүбүз бузуп кетебиз дешкен. Биз да ошол атканаларга штрафтарды төлөп, торпок кепа кылганбыз башта. Тандырларга нан жабабыз, отун көмүрлөрдү коебуз навестерге, сеткаларды ачкыла дейт. Көрктөндүрүлөдөн көчөт эккенбиз бай жерлергечи. Кайыңдарды, арчаларды эми ачып койсо ол жерден мал кирет, адам кирип дебелейт. Сотигине төлөйбүз. Ошону да акимге жеткирейли. Жакшы эл менен келип сүйлөшсүн. Үнүбүздү уксун. Рахмат. Неме бизде МЧС келип негизи башта сай жактарды тостурган да. Анан ошо сай жактарды тостуруп эми азыр кайра аштырып атат да эми. Элчилик экен да көп. Бир аким келет тостурат, бир аким келет аштырат. Расход бир гана силерден. Ооба, азыр эми сеткаларды ачтык да. Ачтабыз азыр. Баягы тактайларды сатып келебиз, бекер келбейт олар. Азыр мен мисалы үчүн мен өз 7 балам бар, анан 1 миллион кредит менен чыктык азыр мисалы үчүн. Оны бизге ким төлөп берет? Ким төлөйт ошону? Бит эле менде эмес, бар жогунда ошо кредит менен чыкканбыз. Кайың менен тосулат, карагайлар менен тосулуп атат да. Эртеден бир өзгө ачкыла деп атат эми кайра элечи. Ошолор да бүтүн акча менен болду. Оны ошол бизди ким неме кылат? Налог, патенттер көбөйгөн. Урматтуу губернатор, урматтуу аким, бул жерге Сүйлөбериңиз. бул жерге эми Кыргыз ата паркын өнүктүрөбүз, өркүндөтөбүз деп келип отурабыз. Элдерди тейлейбиз деп отурабыз. Биринчи келгенде тикен зымыңарды алгыла деди. Алдык, анын ордуна сетка тоскула деди. Сетка тостук. Эми такта тоскула деди. Мисалы үчүн мен айттым, кандай такта тосойлу? Базардан алып тосойлубу? Стандарт десем болбойт деди. Талыктан тоскула же болбосо теректен тоскула деди. Мен мына өсүп аткан үйдө терегими кыйдыртып, кадимкидей тилдирип тоссом, эми болсо аны алып стандарт кылып тоскула деп атат. Вагонуңарды, мына жата турган вагонуңарды башка краскалар деди. Краскаладык, жаш краскалар деди, жашыл краскаладык. Эми болсо келип алып, эми аны тактадан неме кылгыла, темирди жок кылып, жаңы уизми менен толтургула деп атат. Мисалы үчүн мен өзүм башканы айтпайын, өзүм Улуу Ата мекендик согуштун 45-жылкы согушунда 1-даражадагы
Kaynatam birinci derecedagi aksakalın gelinimin mi misal üçün onu üydü oңдойм түзөйм деп ушул жерге келдим. Мына келин айткандай кредитибиз бар, күйөөм жок мисал үчүн. Ошолорду биз кылбаса анан байлар келип кортежде отургандар төлөйбү налогду. Налогуңарды аз-маз арзандатышыңыздар керек. Бизге келсин аким, биз мына тополоң кылабыз деген жерибиз жок. Эл менен жакшына сүйлөшсүн. Былтыр аким менен мындай өтө сонун сүйлөшкөнбүз. Жакшына сүйлөшүп кеткенбиз. Аким келиңиз, коркпоңуз биз менен. Кадимкидей баарлашыңыз, биздин үнүбүздү угуңуз. Бул жерде аксакал энелерибиз бар, пенсионеркаларыбыз бар, күйөөлөрү жоктор бар, баатыр энелер бар, көп балалуулар бар. Биз эч ким силерге жакшы эле сүйлөйбүз біз. Биз кадимкидей Кыргыз Ата айылынын мен ирер айымымын мисал үчүн. Өнүктүргөнмүн шол жерде дагы. Бул жерде да өнүктүрөбүз. Аккайын эксек, эми бул жер айылдагыдай эмес экен. Айылдагы аккайын мисал үчүн мына ушундай болуп турат, а бул жерде аккайыңыз эми кичинекей бир карыштан өсөт экен бир жылда. Эми тосмолорду алып таштаса уйлар кирип кетет экен биз уктап атканыбызда. Алар кирип кетет экен, тазалап отурабыз. Өз күчүбүз менен жолдорду мисалы үчүн мына жолго мисалы үчүн былтыр 500 000 сомдук шагал төктүк. Өз күчүбүз менен Wi-Fi алып келдик. Бизге эч ким жардам берген жок. Өзүбүздү өзүбүз. Мына эл бардыгыбыз ынтымакпыз. Ынтымак болуп өзүбүз свет алып келип атабыз, өзүбүз трансформатор алып келип атабыз. Бизге эч ким трансформатор алып келип ал мә деп берген жок. Wi-Fi'ны алып келип ал деп мә мынаны деген жок. Керлик кысма калышын эмне кереги бар? Мисалы мен төшөк жеген вагону мол деп атат. Мен кайка алам аны? Төшөгүмдү жерге саламынбы? Дайранын боюндагы ошо эми дайранын боюну көргөнү, сууларды көргөнү келет экен, таза аба ырайын көргөнү келет экен эл. Жамгыр жайт, күндөгө жамгыр жаап атат бул жерде. Өз күчүбүз менен шагал төктүк, өз күчүбүз менен свет койдук, өз күчүбүз менен Wi-Fi коюп отурабыз. Рахмат, рахмат. Аксакал, сиз сүйлөйм деп атасызбы? Бисмиллахи. Сүйлөбеңиз. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Hurmatly biyilikdegiler, hakim, gubernator, prezidentin ökülü, jana dagı şu jetkirseňer, şu prezidentke jetkirseňer. Biz uşul Karakoy jaylarsında emi aldı ata bu ağzı emi 300-400 yıldan beri şu yerde yaşaganda. Oşalar emi aşalardı kıybay, jakşı şu balaçakanabızga muras bolsun dep taşasa. Bizim çoğuntalarımız, misal men 65'e çıktım. Şunun 60 yılını bilem demiş şu yerdeki nimeleri. Deme gelip anan hazır emi alıp koysa bir baylarga. Men baldarmam ne deyim, nevrilerim ne deyim. Aytat da nevrelerim, çoğuntalarımız şunday çoğun jaylooda bolgon eken, anan şu atama keltirip aldırıp koygon eken dese kanday kılabız. Şonun üçün şol yetişince berseňer jankysyn ostu sal unda ılayakta eşek araba, eşek ögüz ölbösün, arabasın basın degende kılıp alaylı da. Muna dem köp ayaldar turat, kança jaş balдар turat. Şular bir jaman pata kılıp koysa ol jagынан korkula, Allah'dan korkula. Bu neme aziz yerler, kança azizler ötken bir yerlerden. Şunu eme biyiliktegiler şunda alıp kine bir koldasoňar keçe Janlabatga bir Ayıl Çarwa ministri gelip bir 200 gektar bak dikenigen o şeri gelip öz gözü menen gelip görüp razıçılığını bildirip daha koldaymın mında bir 20'ga 80 degen bir proyekti var eken. Tapkanına 20% bereveresin şu nemeden kutulguça. Degen çoğuşan bir proyektlerde Mına Turizm Ministerligi şonda bir koldasa bolmay bu. Maksat şu bizdin toğuzda, turizmde koldaş bolsa şunda bir kızıkan biri boluş gerek de. Gelip anan Karapayım elde kısıp, ana baylarga un çıkpay, baylar emgekte lev alsa, Karapayımlar 10 sotuk yerde tikeley albaydı at misali. Hazır sizlerde bardığınlarda bolgon 10 sotken yer var mı? 7 sotuk? 5 sotuk. En göğünler 10 sotuk be. Dokumentanlı yerler 5 sotuk. 5 sotuk. Bizde hemen şöyle Sayüz bolgondan beri Kaşka bir nekil mal kılıp gelgenimiz dağı. Şunu azazdan yerleri var. Şunu naliklerini tölüp geletavuz. Biz birlikte bir mizamga karşı turgan yerimiz yok. Özünüzün ana şu nemelerdi kolda birseňizler degen Rahmat Aksakal. Bayke bergeliňiz Bayke. Siz bayattan beri jakşı süйлöp atdınız. Bir geliňiz.
мен башка келбейм бу жерге. Күнүгө силерге убакыт өлгөнгө биздин убактыбыз жок. Анан дагы бир Күнүгө силердин артыңардан келип, мен силерге коомчулукка үлгүнгө жеткизип берген канча видеолорубуз бар тартылган, чыга элек. Биздин ишибиз бар, мындан расписание боюнча биз канча элдин үнүн угушубуз керек дагы. Эме Кайра келе бербейбиз, 2 күндөн бери келип берип атабыз эми. Кайра келе сүйлөп алыңыздар болду. Жашоочуларга биринчиден жергиликтүү жашоочулар иш менен камсыз болот. Буларга өздөрүнө жер, булардын эмгеги бар да бу жерде. Эмгеги бар. Бу жерде туулуп өскөн, ушуларды иш менен камсыз кылып, ушуларга жерди берип туруп, ашканын мамлекет бере берсин башкага. Биздин жергиликтүү калк ушинтип турса, жерибизди алдырып коюп. Кандай заман? Жергиликтүү калкка бериш керек башта. дагы бир сөздү айтамын деп азыр алаксып калыпмын. Мынау илгизгиге көп бийликтегилер илгизди жаман көрбөгүлө. Biz şunday blogerler menen biylиктерге жеткире албасак кандай алып жеткизебиз biz? Ошону анан дагы азыр эми сунуска ар бир ишканалардан келе дегенде угабыз. Ишканалар келип анан кийин баягы сеткаларды же мына тактыларды алып ыргытса, анан биздин бала чакаларыбыз бузба деп олор кылса, ортодо мындай келишпөөчүлүк чыгып бир неме болуп калбайбы? Ошон үчүн ону секенле айтып, мындай убакыт коюп, шундай кыла деп бизге көрсөтмө берсе, ошол боюнча кыла беребиз. Онда биз тополоңду жактырбайбыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу калай калк. Азыр ол тыштап бериңиздер, микрофон берсе сүйлөбөйсүңөр. Микрофонду алып койсо, мен айтып атам, кайра келе бербейм. Тура түшүнүңүздөр. Чакырдыңар, келдик. Сүйлөй тургандар микрофон сурагыла, берем анан сүйлөгүлө. Биз азыр аксакал жакшы нерсени айтты да. Азыр мына Нокатрой местный бийлик. Айыл өкмөттөн тартып, айыл башчыдан тартып, айыл өкмөт, аким, то есть района, мэрия, РОУду, УКМК айтор. Мени аксакал туура айтты. Жаман көрө бербеңиздер. Туура сөз тууганыңа жакпайт дейт. Чындыкты чыркыратып, адилеттүүлүк, калыстыкты издеп биз эл чакырган жерге барып биз коомчулук алып чыгып берип атабыз. Анткени Садыр Нуркожоевич биз блогерлерди колдойбуз деди. Биз чыгып атабыз. Биз да мыйзамга каршы, бийликке каршы адам таштаткан жерибиз жок. Биз болгону чагылдырып берип атабыз. Биз болгону чагылдырып беребиз. Биз болгону элдин үнүн коомчулукка алып чыгып беребиз. Чынбы, жалганбы, чын айттыбы, жалган айттыбы, ойлоп таптыбы, мыйзам таласында сүйлөгөн адам өзү жооп берет. Ушундай. Кана ким сүйлөйт? Кана. Сүйлөй бериңиз. Мен атым Айжаркан, Каракой жайлоосунун тургуну болом. Азыркы учурда биз жеке ишкербиз. Биз ушул жерде туулуп чоңойгонбуз. Азыр негизи бул жерде ушул убакка чейин ушул Каракойдун эли бар. Ушул жерде жергиликтүү тургундар бар үчүн ушул Каракой болду да. Анан эми Каракойдун туризмин өнүктүрүп биз ушунчалык кыйынчылыктардан өтүп эми туристтердин агымы көбөйгөн учурда биз жергиликтүү эл куугунтук алынып атабыз азырча. Документтерибизди бүтүрүп бербейт. Бизди барсак бизди кабыл албайт. Бизди мындай теңдерине мындай байлар барса, аларды тез кабыл алып, алардын документи тез бүтөт. Биз канча жылдан бери, мен мисалы үчүн 5-6 жылдан бери ошо парктын эшигин такылдатып, ушул күнгө келдим, менин документим бүтүрүп берген жок да. Ого бар, буга бар. Ондан кийин 2 жылдан кийин келип калган мына жердеги байлардын документи бүттү. Биз дагы эле ошол көрүнүш. Коттедждер салынып кетти, озуруналар көрүп атат. Коттедждер салынып, болор иштеп баштады. Биз дагы эле сунобуз, дагы эле документибиз бүтпөйт. Ушинтип алышып келип атабыз да. Биз эмне үчүн эл ушул туризмди өнүктүрдүк, ушул убакка чейин биз канчалаган салымыбызды коштук. Биз ушул Каракойдун ысык сууна чыдап, ушул күнгө келдик да. Эми келип туруп, мындай ушул жергиликтүү эл куугунтукка алынган биз үчүн ушунчалык ичибиз ачышып, биз кайсыл жерге барышыбызды билбейбиз азыркы учурдачы. Биздин ушундай документтерибизди бүтүрбөй, биздин эл даже паспорт ала албайт. Жанагындай пособие, пенсия алыша албайт. Документтерибизди бүтүрө албайбыз. Ушу документибиздин жоктугунанчы биз акыры биз Өзбекстандан келген жокпуз, Кыргызстан жараныбыз го. Биз мынчалык кордолушубуз керек ушул өзүбүздүн Кыргызстанда жашап турупчу. Эмне үчүн биздин документтерди беришпейт? Биз Тажикстандан келип калган жерибиз. Мен чоң энемдин, чоң атамдын, мен угушум боюнча чоң атамдын чоң атасы да ушул жерде жашаган да. Бул бир 60-70 жылдык жашоо эмес да бул жерде. Бул жерде кылым жашаган, кылымдан да. Тарых бар дейсиз. Бул
биз ушунчалык 300 жылдык тарыхыбыз бар. Ооба. Бул жерде азыр биздин жаш балдарыбыз өсүп келатат да. Биз азыр таштап кетип калсак, чын эле мына аксакал агам туура айтты. Биз эртең келечегибизге эмне деп жооп беребиз? Биз байларга берип, биз деле берсин, жерди документтештирип, мыйзамдаштырып берсин. Биз деле ошол байлар кылган төлөгөн налогту кандай бизге мамлекет талаптарды койсо баарын аткарганга даярбыз. Бирок биз деле арабызда бар эми коттедждерди алардан жакшы кылып сала турган бизде ушу жеке ишкерлер бар бул жердечи. Бирок бизге мүмкүнчүлүк бербей атат да, только кысым калып эле ушул күнгө келдик. Бизге биздин талабыбыз ушул жергиликтүү тургундар Карагой элинин жашоочуларына биздин документтерибизди мыйзамдаштырып берсин. Биз мыйзамга дагы, бийликке дагы эч жака каршы чыкпайбыз. Телевидениеден Бечеке телевидениеден келдиңиздер? Болбосомчу, биз ошо жергиликтүү элди куугунтукка алып баарыбызды сноско чыгара турган болсо, анда баарын кетирсин бул жерде. Бирдей адилеттүүлүк менен. Баардын кетирсин дагы жайлоо боюнча калсын. Мамиле, туура айтасың. Жайлоо боюнча калсын. Же мал бага албасак, же биз туристти жакшы тоса албасак. Мен өзүм ушул убакка чейин тур фирма ачып, туристтерди Өзбекстандан, мисалы үчүн, бир сезондо 6000-7000 турист алып келдик былтыркы жылдын эсебиненчи. Бирок быйыл биз алып келе албай атабыз. Себеби бизде шарт жок. Аз договор түзөлө десек, договор түзө албайбыз. Потому что бизде жанагы парк менен келишим жок да, бизге договор ала албайбыз да биз. Бербей атат. Ошолорду берсе, биз туризмди өнүктүрөбүз да, биз деле колубуздан келишинче кылабыз. Биз Өзбекстанга барып окууларды окуп келем, мисалы үчүн тур фирмаларды уюштуруп атам. Бирок бизде мамлекеттен көп нерселерди талап кылбайбыз биз. Бизге ушул документти бүтүрүп берсе, биз колубуздан келишинче иштегенге аракет кылабыз, туризмди өнүктүрөбүз. Ошол үчүн мен азыр Садыр Нуркожоев президентибизге дагы кайрылуу жасайм. Ошондой эле губернаторубуз, акимдердин баардыгына мен кайрылуу жасайм элдин атынанчы, биздин документтерибизди мыйзамдаштырып берсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына сиз эл араладыңыз, эл кыдырдыңыз. Нокатка келгениңизде биз азыр мына элдин үнүн уктуңуз да, эл местный бийликке нааразычылык билгизип атат. Келбейт, үнүбүздү укпайт, биз менен сүйлөшпөйт, барлашпайт. Буга именно ошол жергиликтүү тургундар менен местный бийликтин иштебегендигине далил өзүңүз күбө болдуңуз. Ата бабасы ушул жерде төрөлүп, ушул жерде чоңойгон, кылым 300 жылдык тарыхы бар. Ушул жергиликтүү калктын, Карагой элинин үйлөрүнө кызыл китеп бербей атканын өзүңүз күбө болуп, ушул жерде жашаган анык болсо, эмнеге кызыл китеп бербей атасыңар деп, сиздин келип кеткениңиздин пайдасы ошол жергиликтүү эл өзүнүн мүлкүнө ээ чыкты да, ошолорго кызыл китеп болду да. Буга терең ыраазычылык билгизгим келет. Азыркы учурда эле ошондой. Бул жерде деле местный бийликтин шалакылыгы, коммуникациянын жоктугу, эл менен сүйлөшүү, элдин үнүн мына азыркы кызыбызды уктуңуз. Жаш болсо дагы туризм жактан окуп жада келсечи, турист тартып келип шыгы бар экен. Эмнеге ушуларды колдосок болбойт? Болгону 5 сотиктен 10 сотиктен жери бар экен. А байларга гектарлап жерлер берип, жанакы экотуризмге каршы келе турган коттедждерди салганга, ага рухсат бар да, буларга рухсат жок. Адилеттүүлүк, чындык жок да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен ойлойм, элдин үнү сизге жетет. Буйруса буга команда жогору жактан сиздерден өзүңүздүн өкүлүңүз Аманкан Батырбекович дагы көңүл бурат деген үмүттөмүн иншалла. Элдин үнү сизге жетип, жергиликтүү калк бул жерден куугунду жебестен, эч болбосо определенный бир жерден место берип, же болбосо ошол ордуна калтырасыз деген үмүттөмүн. Чындап эле булар местный калк жок болсо, булар болбосо экотуризм бул жерде жоголот. Бул жерде болгону 5-6 бай бөлүп алат да, коттедждерди салат, булганып, баня, сауна, ичи бүт, никеси жок үй бүлөлөр келет дагы, бузулуп бүтүп, элдин нараазычылыгы пайда. Биз бул суудан ичебиз, например. Суу мына дарыядан суу ичип чоңойгонбуз. Мына Карагой дарыясынан биз, Кыргыз Ата дарыясынан эл суу ичип чоңойгонбуз. Азыр жиркенип кол жугубуз келбейт. Анткени баня, сауна салынган банялардын бардыгын, бассейндин бардыгы түздөн түз ушул сууга кайра кошулат. Слив, мына канализация мамлекет эми колго алдыңар. Бүт элек. Бүткөнгө чейин ушул сууга түшө берет. Андан көрө келсин дагы ошол мыйзамсыз сауналарды, жана бассейндерди, баняларды жапсын.
daryanın suusuna düşpөsүn. Ошолор менен иштесин. Мыйзамсыз курулуш менен булардын келип bir аким келип туруп такта менен тоскула десе, булар тоссо экинчи аким келип туруп бузсун деп булар менен алек болбой, ошо коттедждерди, баняларды салып, агыз ошо сливти дарыяга кошуп койгон баняларды жабылсын. Ошондо адилеттүү болот. Бир нерсе деңиз келип то? Эми мен акырында түшүнүп турам. Азыр биз снос дегенде мына элди азыр астагы бир ишканаларды, больница, архитектура деген ошондой ишканалар келет деп угутам да эми сноскочу. Эми ошол эл менен азыр кара койдун эли мынандай болуп калбасын деп атам да эртеңчи. Азыр эми олар сноско келсе, анан мына шунча адам бу жерде ат жандар бар, бала чакасы бар. Бакы сноста бир беле болуп жыгылып, атасы бир жыгылып, же баласы бир эс болуп, бир кандайдыр бир случайлар боло турган болсо, эл менен эл кичине мындай чагышып кетип, азыр эки адамды өзү ажыраштырыш кыйын турабы? Кандайдыр бир себептер менен бир эл менен эл толкуп кетип, бир кан төгүлүп кетпесин деген кыял келип ататчы. Кудай сактасын. Биз андайга жол бербейбиз иншалла. Эми азыр эми ошондойго неме болуп атат эми, ояктан эл келет экен, бияктан шунча элдин бир 5-6 баласы бар да, азыр эмне жүздөй адам турабыз, туурабы? Айткыңыз келгени эл тажап калды, тажатпагыла дегиңиз келип атабы? Жок эми азыр эми эки тарап неме болуп кетпесин деп атам да, оялам жөнөкөй эл чыгат экен деп угуп атам да мен азыр. Эми билбейм кандай ошо архитектура дегендер угуп атам менчи. Жөнөкөй катардагы кызматкерлерди алып келип салып коет деп ойлоп атасызбы? Ошондой да эми жөнөкөй кызматкерлер келип, олардан бир зыян тартып, мына эл зыян тартып калбаган калбасын деген эле кыял эмичи. Ооба. Эми буйруса, урматтуу мекендештер, мыйзам бузбоого чакырам. Ооба. Бийлик келсе үнүңүздөрдү укса, талап, алардын талабын сиздер угуңуздар, сиздердин талабыңыздар алар уксын. Мен ойлойм эми буйруса жогору жака үнүңүздөр жетсе, тынчтык жолу менен эле чечилип, элди какшатпай жергиликтүү калк силерди эч ким эч жака куа албайт да. Силерге жардам берип, мамлекет иншалла. Сиздерди отурукташтырат деген үмүттөмүн иншалла. Биз урматтуу Талант Акбал YouTube каналынын көрөрмандары, ушуну менен жыйынтыганга аракет кылалы. Анткени биз элдин суранычы, биз да ушул жердин тургуну болгон үчүн бардык өзүбүздүн апаларыбыз, энелерибиз, инилерибиз, агаларыбыз болгондуктан отказ кыла албай 2 күндөн бери келип атабыз. Башка жакта бизди эл күтүп атат. Тартып келген видеолорубузду Талант успейт этпей атат. Бизди жаман көрүп калышы мүмкүн. Өзү жакты чыгарды, биз чыгарбады. Айтор бизди туура түшүнүңүздөр. Ушул жердин тургуну болгондуктан 2 күндөн бери ушул жерге келип, күнүгө келе албайбыз. Мындан ары телевидениялар келет экен, мындан ары башка блогерлерди алып келишсен, биз бул жерге күнүгө келе албайбыз да. Бизди да туура түшүнүңүздөр. 2 күндөн бери кайра сурандыңыздар, келдик. Эртең бүрсү күн биз кайра келе албайбыз да. Ошондуктан биз мына 2 күн бүгүн аким келет, сынос болот дедиңер эле, ушул жерде эл менен чогулуп тикелей биз да сурообузду берип, жообузду алабыз деп тилге каршы келе албады. Мен ойлойм, бүгүнкү сыностун кандай жол менен болгон, артка жылдыбы, же атмен болду, бул кечеки видеонун чыкканы таасири, бул ошол карапайым элдин үнү жогору жака жетти, силерди жеңишиңер деп билем. Силердин мен карматам. Assalamu alaikum жамаат кыздары. Менин атым Бакыт, ушул айдын тургуну болом. Эми бу жерде азыр Силерибиз. бай менен кемегал карапайым элдин эки ажырымына алып баратат да мына бийликчи. Азыр эми мына жерде бардыгыбыз эле бир карапайым элбиз биз. Миграцияда жүргөндөр бар, канча жерге барып кыйналып келгендер бар. Азыр өзүбүз элибизге келип кичине тирилик кылайлы деп, ушу туризм багытында кичине жолжоболор жолго коюлгандан өзүбүздүн элибиз, журтубуз, бала чакабыздын алдында кичине болсо дагы кичине кыймылдап тирилигибизди кылайын деген максатты тосуулар болуп атат да бийликтечи. Эми карап көрсөк мына ушунчалык карапайым элдин үнүн уга турган бир адам болуш керек да. Аким болсо бир элдин алдына басып келбесе, же келгенин көрдүңүздөрбү? Бир маалыматын, туура маалыматын берип, ушу карапайым элдин туура жолун көрсөтүш керек бир адам келип. Ошол маселелерди кандай болбосун келишимге келип чечишибиз керек да. Ынтымакта, Ынтымакта. Ушулар бардык ушу кара көздөр канчалаган жерлерди кыдырып, кыйналып, ушулардын эми элди өзүбүздүн бала чакабыздын алдыбызда келип тирилик кылайлы деген эле карапайым эл. Ошол айтарым ошол. Рахмат чоң. Рахмат. Урматтуу
мекендештер, урматтуу Талант Акбулак YouTube каналынын көрөрмандары. 80% халк 5 подписка көрөт экенсиздер. 90% лайк баспай көрөт экенсиздер. Почти 95% 5 комментарий көрөт экенсиздер. Катталып кетиңиздер Талант Акбулак YouTube каналына. Лайк басып, комментарий жазып, ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды берип кетиңиздер. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшылыкта учурашалы.